Экономика министрлигинин маалыматтары боюнча өткөн жылы тоо-кен тармагы мыкты натыйжаларга жетишти. Адистер аны өлкөбүздүн бюджетин түптөп турган Комтөр Голд компаниясынын ийгилиги менен ишке ашкандыгын белгилеп жатышат. Кененирээк кийинки материалда. Жалпы Кыргызстанда 20 тонна алтын өндүрүлгөн. Ал эми Кумтөрдүн баалуу металлынын чоң бөлүгү 16 тонна 626 килограммды түзгөн. Муну менен тоо-кен тармагынын флагманы кайрадан өзүнүн болжолдуу көрсөткүчтөрүн ашыгы менен аткарды. Комтөр ежегодно дает... Комтөр алтынды жылына пландаштырылгандан ашыгы менен аткарат. Ошондуктан тоо-кен тармагы жалпысынан мыкты натыйжаларга жетти. Тагыраак айтканда 7% ашыгы менен продукция өндүрүштү. Комтөр компаниясынын өндүрүштүк ишмердүүлүктөгү ыкчам чыгымдары, тоо жумуштары, фабриканы жана кен жерин иштетүүгө 2018-жылы 299 миллион долларга жакын каражат жумшалган. Мында көп жылдан бери токтоп турган геологиялык чалгындоо иштерине жумшалган каражаттар да эсепке алынды. Бургулоочулар жалпысынан 24 километрдик 92 скважинаны казышкан. Кумтөрдүн 2018-жылдагы Кыргызстандын ички дүң өнүмүндөгү үлүшү 8,6-ны түзгөн. Өнөр жай өндүрүшүнүн жалпы суммасы дээрлик 18,5% болгон. Компания Кыргызстан аймагындагы 1994-2018 жылдардагы иштеринин жалпы төлөмдөрү 3 миллиард 774 миллион доллардан ашкан. Кумтөрдүн мамлекеттин экономикасына кошкон олуттуу салымын чет өлкөлүк серепчилер да белгилеп жатышат. Тоо-кен компаниясынын туруктуу иштеши, экономиканын макроэкономикалык көрсөткүчү жакшы таасир этип, Кыргызстандын тышкы карызын бир калыпта кармап турат. Биз жакынкы убактагы 6 жыл аралыгында мамлекеттик карызды жогорулашын айта албайбыз. Бирок өкмөт ички дүң өнүмдөгү таңсыктыкты 3%-дын чегинде кармап туруусу керек. Эгерде Кумтөрдүн ордуна башка ишкана табылса, карыздын өлчөмү туруктуу бойдон калат. Эгерде 2023-жылга чейин Кумтөрдүн ордуна эч нерсе табылбаса, карыздын туруктуулугу боюнча тобокелдиктер пайда болушу мүмкүн. 2018-жылы Кумтөр ишканасы 9 миллиард 554 миллион сом салык жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон. Тоо-кенчилердин айтымында 2019-жылдагы пландык көрсөткүчтөр дагы ийгиликтүү аткарылат. 2019-жылдагы Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү алгачкы 3 чейрекке теңме-тең бөлүнөт. Ал эми 4-чейректе пландалган жылдык көлөмдүн 29% аткарылат. 2019-жылдагы Кумтөрдүн алтын өндүрүү көлөмү 16,6-17,5 тонна болушу керек. Ал эми геологиялык чалгындоо иштерине кеткен чыгымдар 11 миллион долларды түзөт.